Колумдагы томат атамекендик өндүрүүчү Байелим компаниясынын продукциясы. Аталган компания томатты эле чыгарбастан мына окшогон ак кантты жана башка продукцияларды өндүрүп чыгарат. Мисалы, томат пастасын алсак, орточо эсепинен бир сезондо 7000 тонна помидорду кайра иштетип чыгарышат. Байелим компаниясынын башкы директору Рыскүл Акимжанова мына ушуга окшогон томат пасталарын дагы көбүрөөк өлчөмдө өндүрүү максатында завод курууну пландап, бирок ага жер ала албай атканын өзүнүн Facebook баракчасына жарыялап, Садыр Жапаровго кайрылган. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, биздин президентибиз. Мен бүгүн кайрылуумун себеби төмөндөкчү. Мына сиздер өзүңүздөр көрүп тургандай, биз чет өлкөдөн азыр ушундай оборудованияны алып келдик. Мындай оборудование бизге дагы 5-6 фура келет. Бул оборудование эмне үчүн керек? Мына 2 жылдан бери аябай чоң проект жазып, томатный завод курабыз деп. Мен какылабаган эшик калбады. Мен түртпөгөн эшик калбады. Ал жерде ушу ар бир бийлик тегилерге жазган катым бар. Алардын бизге жазган каттары бар. Андан башка мынау биздин ошо чет өлкөлүк партнерлорубуз менен түзгөн контракттарыбыз бар. Иши кылып бул томатный заводду курам деп 2 жылдан бери темсилеп жүрөм. Ушул кайрылуудан кийин Айыл чарба министри Акимжанованын иштеген жерине келип, бардык процессти өз көзү менен көрүп кеткен. Бирок мунун баары айыл өкмөтүнүн деңгээлинде чечилиши керектигин айткан. Министрден кат кече келди. Ооба биз колдойбуз деп келди, бирок ошол айыл өкмөтүнүн деңгээлинде чечкиле деп кайтара эле ошолорго отсылка келди да. Мындан 2 жыл мурун Рыскүл Акимжанова сүт заводун куруу үчүн жер сураган. Жер берилет дегени менен бюрократиянын азабынан бүгүнкү күнгө чейин документтери бүтпөй келет. Ал эми ишкер айымга инвестор болом дегендер бул процессти күтө албай Казакстанга өтүп кеткен. Молочный завод менен жүрөм. Ушул документ, ушул документтер. Карасаңар шалтактап чыкты. Көтөрүп ар жерде жүрөм. Ар кимдерге көрсөтөм. Анан эмдигиче бүтө элек. Биз 2 жылдан бери бул проекттин аркасынан чуркап, ошо жерди алгычаңды уйлардын баасы, биз контракт түзүп койгон уйлардын баасы 2 эсе көтөрүлдү. Биз контракт составить этип койгон оборудованиялар алар эбак сатылып кеткен. Ал элексиздер ал келген эмес. Жок, контракт бар, бирок биз ала элек болчубуз да. Проекттин өзүнүн баасын көрсөткөнбүз да, мынча сомдук, мынча долларлык депчи. Эми азыр кайтара 2 эсе баалар өстү. Биздин проекттин баасы канча болуп калганда билбей калдык. Бул проектти биз түрк ишкерлери менен баштаганбыз. Биз ошо жер алып бүткүчө алар Шымкенттен жер алып, уже 2 жыл мурун баштасак, 2,5 жыл мурун баштасак, алар 1,5 жыл мурун уже запускать этти. 1 жылдын ичинде заводду бүтүрүштү. Шымкентте азыр сүт заводу баштады. Биздин инвесторлорду казактар тартып кетти. Акимжанованын айтымында февралда теплицаларда үрөөндү өстүрүп, апрелде көчөттү тыйкандарга таратып бериши керек. Болбосо бул жылда кеч калышы мүмкүн. 1 айдын ичинде ошол жерге свет алып барыш керек, суу алып барыш керек, электричество алып барыш керек, башка коммуникациянын бардыгын киргизишим керек. Эң мен чиним келген нерсе, булар менин убактымды алып коюшту. Эгерде башында эле жок, силерге бербейбиз, жок, бизде мындай жер жок деп койсо, биз ал жерди алабыз деген неме жок. Биз башынан эле өзүбүздүн критерийна бул жерде дагы трассанын чекесинен жер бергиле болду. Эгер 2 завод ишке кирсе, өлкө казынасына түшүүчү салыкты эске албаган күндө да 10 000 деген жарандарыбыз жумуш менен камсыз болот дейт. 5 000ден 7 000ге чейин
жумушчу орунду цепочка боюнча дыйкандан баштап ошо полкага тизип берген агентке чейин ошо цепочка 7000 кишиге жумушчу орунду создавать этет экенбиз. Молочный завод деп сүт азыктарынан башка сыр чыгарган дагы завод болот. Шылып бул аябай мындай 10.000 кишиге чейин расчет кылынган проект да. Баарыбызга белгилүү болгондой, Ырыскүл Акимжанова Жогорку Кеңештин депутаты Эмиль Токтошевдун жубайы. Депутаттын аялы депутаттар ала албай атса дегендин да жөнү бар. Кеп депутат эмес, ошол жөнөкөй мындай бир инвестор, жөнөкөй эле немелер келсе дагы ушундай отношение болуп атса, бул эмне деген? Эмне үчүн алар бизге навстречу келип, өздөрүнүн бюджетин толтуруш үчүн дагы, мамлекеттин бюджетин толтуруш үчүн дагы, өзүнүн ошол айылда жашоочуларынын бир кандайдыр бир ыңгайын түзүш үчүн дагы ушундай инвестицияларды алып келбейт. Алар менин аркаман жалдырап, менин аркаман жүрүш керек болчу. Биз азыр Фрунзе айыл өкмөтүнө келдик. Анткени Ырыскүл Акимжанова айткан, ушул Фрунзе айыл өкмөтү мага жер бөлүп берүү боюнча сөз түрүндө макулдугун берген деп. Азыр ошону өздөрүнөн сурап көрөлү. Саламатсыздарбы? Айыл өкмөт барбы? Жок. Азыр эмнеге кетишти? Көчөдө градирование болуп атпайбы? Гравировка. Гравировка төбөп ачкан. Качан келип калат? Ушул айылдын ичинде эле жүрүшөт. Бүгүн келди негизи өзү? Ооба, азыр эле кетти, жарым саат, 1 саат болду. Биз бул жерде турганбыз. 1 саат болду жаңы. Зам староста, глава болуп гравировканы караган. Азыр бул жакта эч ким жокпу мындай жооп бере ала турган суроолорго? Саламатсыздар, биз өзү медиа хаттан келгенбиз, жана Ырыскүл Акимжанова чыгарып атпайбы? Жер боюнча, жер маселеси боюнча. Ошону ким жооп бере алат мисалы? Ответственный секретарь бар. Каерде? Хорошо. Рахмат. Саламатсызбы? Бул айылдык кеңештин отурумунда да каралган. Берели деп чечишип, бир жерлерди караштырышып жүргөн. Анан аякы чечимин айта албайт экенмин. Чоңуз, глава прокуратурага кетти. Прокуратура? Заң болсо эмеде жүрөт экен, көчөдө. Ошо жаңы гравировканы кантип. Ал каерде жүрүшөт? Кайсы көчөдө жүрүшөт? Южный Ушкели. Кайсы көчө? Номерин алсак болобу сизден? Чакырсаңыз канча мүнөттө келип калат? Южныйда жүрсө ошол жакта жүргөн жеринен тарта алды да. Бирок глава өзүнө жооп берет да дейм. Биз аны жооп беребиз. Глава болсо жакшы болмок. Глава прокуратурага кетти да сейчас. Бул маселе боюнча бул зам деле иштеген турбайбы? Демек, Зам жаңы эле келди. 1,5 ай эле болду. 1,5 ай. Октябрда бекитилди да. анда айыл өкмөтүнүн эле номерин бере аласызбы? Ошо менен байланышайын. Өзү менен байланыш кылат у. Эми бул киши деле 6 ай болду, глава деле. Так. Келгенинечи. Алло. Мирлан Анарбекович, сиз каяктасыз? Комсомольскийде грейдер мененби? Бияктан эме телевидениядан келишиптир ушул. Глава прокуратурага кеткен турбайбы? Нет, ал прокуратурага чыгыптыр ошол. Хорошо. Грейдер менен жүрөсүңөрбү? Мосту. Ага. Все хорошо.
ошо бар болчу, анан эле бирөө чалып кеткен болчу да, прокуратурага кеткен окшойт. Хорошо, я передам. Бизге номерин берди. Азыр ошон менен байланышып көрөлү. Алло. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен аты-жөнүм Фатима Аданова, Медиахаб каналынан чалып атам сизге. Отам. Биздин маселе жана Ырыскүл Акимжанованын жер маселеси боюнча келген элек. Мен азыр Сокулук район прокуратурасына чакырды, ошол жака мына жетейин деп калдым. Анда телефондон эле комментарий берип койбойсузбу? Мен жумушта эле болчумун, азыр мына жаңы эле чыгып кеттим да, силердин астыңарда эле чыгып кеттим болуш керек ошол. Мен кеткенден кийин эле келдиңер ошол. Ал боюнча келип бизден жер сурашкан, полный презентация болгон, полный баарын көрсөтүшкөн, өзүнүн продукциясынын баарын көрсөтүшкөн. Анан бизден 2 аянтча көрсөткөнбүз. 10 гектардан 2 жерде көрсөткөнбүз, ал жерлерди көрдү. Анан билбейм, же өздөрүнө жакпай калды, же кандай. Биз азыркы күнү деле даярбыз ал жерди бергенгечи. Азыркы күнү деле даярбыз. Анан барган сайын что-то объем көбөйө баштады да. 35 гектар сурагандар болуптур уже. Интернетте жүрөт ошентип 35 гектар сураганбыз болду деп. А так 10 гектарга чейин биз бергенге даярбыз. Если инвесторго биз түшүндүрүп айтсак, мына биз даярбыз, беребиз, пожалуйста деп. Адам башка кат менен дагы жүзүндө эч кандай жүзтө кайрылган жок. Анан ким мен күнөөлүү болуп калам ба деп. Ошол жерге чогулган депутаттар бизде ошондо 21 депутат, анын 18 депутаты катышты. Баары макулдугун беришти. 10 гектар болсо, пожалуйста деп биз чечип беребиз деп. Ошондо макулдугун беришкен. Ошодон бери ток эч кандай катта келген жок. Мына мен жакында көрдүм. Эмне ошо бай элим чыгып ошол интервью берип аткан. Сиздерге негизи биринчи макул болгондо деле дароо эле айтылганбы? 10 гектарга чейин биз бергенге даярбыз деп. 5 гектар завод курулат, 5 гектарга теплица салынат деп. Биз азыр Сокулуктун акимчилигинде турабыз. Азыр кирип ушуну акимдин өзүнөн сурап көрөлү. Саламатсызбы? Не надо меня снимать, я не заказывала Хорошо. съемки. Если уберите, иначе сейчас таким вас выгоним. Вы откуда? И выключите вот это вот. Если он даст согласие, то будете снимать. Он там, да? Да, вот там. Извините, у нас есть какой вопрос. Когда вопрос будет у него, тогда он... Саламатсызбы? Где-то Сен бірінші представительстве бұл мемлекет қызмат анадың сұрасы тартпалы, рұқсат бергенде тартпалы. Тәлі киргизбей қойыштың да құқығым бар. Бұл емі мемлекет ешқанада. Мен приемный денім бар, мен қағазмен іштей тұрған күнім бар, елмен іштей тұрған күнім бар. Анан кейін любой мемлекет бұнда еш ташты тарақтан кетпеймей. Сұрағы өтеліп, жоқ, ошында қылып, қыздар ана мен деле праван жақсы білем, мен бардығын сыйлайм. Мен қырғыз жаранымында, мен қырғыз мемлекет үшін күйген бол адаммын. Берер сұрағына. Жанагы Ырыскүл Акимжанова деген ишкер айым жер маселеси боюнча бул акимчиликке кайрылган экен. Жок, мен ал эжени көрө элекмин, карындашы. Мен башкалар келген, ошо жергенде, бул эми мындай айтканда өзү келген эмес, мен өзүм менен мындай сүйлөшкөн эмесмин. Анан өткөндө мен да интервьюду көрдүм, анан кийин мен айыл өкмөткө сурадым да. Мен айыл өкмөт чакырып тапшырма бергенмин. Ал келген, бери балдар келген, кат келген, кат жөнөткөн. Анан мен билбейм, кат келген, ошо жерди сураган 35 гектар деп сураган. Анан кийин мен сураганда, анан мен жер иштеген заңсыганда, туура булар наркы жаңы жер дегендер 16 гектар жер сураган. Азыр Фрунзе айыл өкмөтү 35 гектар. Макул, айыл өкмөт чакырган мен, чакырып туруп, ошо жер боюнча карагыла маселени деп тапшырма бергем. Анан кайра дагы чакырып сурагам. Эмне болду десем, карап атабыз деген. Анан кийин мен айыл өкмөттүн кечээндө сурасам, айтып атат, мындай келген, биз сүйлөшкөнбүз, депутаттар менен да жолукканбыз, мага да каттага берген. Анан кийин мына 5 гектар деген биринчи деди. Анан 5 гектар макул ажыратып берелсе, кийин 10 гектар деп айтты деди. 10 гектарды дагы макул десе, кийин башка жерден бересиңер деп айтты деди. Эгер иштейм десеңер да отан башкалар келгенде, любой жерден алып иштей бергиле. Бул эми территория бардыгы шаарга жакын го. Сөзсүз эле жолдун бою, жыдынын бою деген ал кыйын экен да бардыгына бериш. Өтө кыйын да эми, баары жетише албайбыз да. Жерди мындай да кыздар. Мады берип койсун да. Бул жер мамлекетче трансформация болсо, онун документ, анын көп деген маселеси бар да. Бизге кайрылса, ошонун каты негизинде анан кийин биз ошону
действительно проект туура келсе, анан кийин биз ошонун процедурасын өткөрүп кылабыз да. Процедура канча убакытты талап? Эми айтам, онун процедурасы мында бир күндө жанды бүтпөйт да. Чейин созулбайт. Созулбайт эми 1-2 айда деле бүтүп калышы мүмкүн. Процедурасы баары туура келсе. Бардыгы. Анан эми республикага барып айланып келе турган эми промышленность боюнча азыр бизде районго берген, бирок республикада дагы маселе кое турган маселелер бар. Эми аялда комиссия кое турганбыз, районубуз комиссиясы бар. Президент Садыр Жапаров ишкерлерге шарт түзүлүшү керектигин айткан эле. Силердин ак эмгегиңер, караандай мээнетиңердин аркасында жумуш орундарды түзүп, салыктар төлөнүп, өлкөнүн бюджети толтурулууда. Калкты керектүү товарлар менен камсыздап, кызмат көрсөтүп, азык-түлүк коопсуздугун сактоого үлүшүңөрдү кошуп келесиздер. Ишкер экономиканын, коомдун жана инновациянын өнүгүшүнүн кыймылдаткычы болуп саналат. Бүгүнкү күндө өлкөбүздүн экономикасынын дээрлик 85%-ын ишкерлер түзөт. Ошол себептен бүгүнкү жыйынга катышып жаткан жана жалпы эле мамлекеттик органдардын жетекчилеринен баштап, катардагы кызматкерлерине чейин катуу талапты коем. Өлкө казынасына салык төлөөчү, калкты жумуш менен камсыз кылуучу заводдор аба суудай керек болуп аткан учурда иш кагаздары менен убакытты создуктуруу канчалык деңгээлде орунду? Сиздер менен Фатима Аданова болду. Каналга катталыңыз.